уям, келечекке жол ачкан. Кесип өнөр дал өзүңдөн башталган. Касиеттүү босогоңо кайрылдык. Окуу жайым 70 түркүн кырдашкан. жыл. Айтканга оңой көрүнгөн менен өзүнчө тарыхты камтый турган убакыт. Адам өмүрүнүн сакчылыгында туруучу, ажалы жокко арачы болуучу миңдеген ак халатчандар даярдалып, чыккан ыйык билим уясынын негизделиши согуш мезгили аяктап улуу жеңиш келген жылдарда жатат. Алгач 2 жылдык эмчи айымдар мектеби, андан соң Атайын медициналык окуу жайы, азыр Нарын медициналык колледжи заманбап аталышына ээ болгон билим уянын жамааты башынан эле тартип менен сапатты баарынан жогору коюп, адистеринин мыкты даярдалышына өзгөчө мамиле арнап келишет. Чынын айтканда, ушу бардык эле нерсе өлкөнүн экономикасынан жана шарттан байланыштуу болот экени чындык нерсе да. Бирок эми ошого карабастан бардык эле ушу биздин өлкөнүн билим берүү мекемелеринде эле биз деле аракетибизден жазбай, тайбай келатабыз. Чындыгында биздин медициналык колледждин билим сапаты жогору деген биздин чындыгында бир жазылбаган бир жерге өзүбүздүн бир титулубуз бар да. Анан ушул сапатты кармоону бул биздин баягы мугалимдердин болгон деңгээли, билим сапаты, өздөрүнүн болгон ушу балдарга болгон мамилеси, анан ушул сапатты кармайлы дегенде биздин тартиптин, талаптын негизинде алып келатабыз десек болот. Бирок ошого жараша деле ушул талапты коюш үчүн балдарга шарт түзүш керек, анан мугалимдерге да шарт түзүш керек да. Эми ошону биз баягы эми акча жок, экономикабыз монтип атат деп ушу жата бербестен көбүнчөсүн ички инвестиция десек болот, спонсорлорду табуу менен, демөөрчүлөрдү табуу менен, ошондой эле ар бир мугалим өзүнүн кабинетин, өзүнүн бөлмөсүн, өзүнүн ошо жабдууларын өз күчү менен жана ушу жеке дөмөрчүлөрдүн жардамы менен кармагандын күчүнөн ушул билим сапатыбыз да кармалып турат деп айткым келет. Биринчи кесип ден соолук сакчысы болсо, экинчи кесип окутуучулук. Экөөнү бирдей айкалыштыра алып жүргөн эмгек жамааттын курамын түзгөндөрдүн 80% жаштар. Болгондо да жоопкерчилик менен кесипкөйлүккө умтулган. Ар бир сабактын сапаты мугалимдин сапатынан көз каранды деген пикирде бекем тутунган жаш окутуучулар. Жаш окутуучуларга да насаатчы керек. Иш тажрыйбасы мол. Эң негизгиси окуу жайдын келечек тагдырына кайдыгер болбогон мыкты насаатчы мугалимдерден да окуу жай куру эмес. Мен ушу колледжге келип эмгектенип атканыма 27 жыл болду. 27 жылдан бери көп эле өзгөрүүлөр болду деп айтсам жаңылышпайм. Өзгөчө ушу саламаттык сактоодо көп реформалар болду да. Анан ушу биздин мед колледжде ошо реформалардын үстүнөн көп иш алып барабыз. Көбүнчө мындай сабак өтүүдө заманбап ыкмаларды колдонууга аракеттенебиз. Компьютердик технологияны колдонууга аракеттенебиз. Анан биздин колледжде тажрыйба иши дагы негизги бөлүгү болуп эсептелинет.
жеке эле биздин колледжде келип окубастан студенттерибиз клиникалык базаларга, больницаларга барып тажрыйбаларын өркүндөтүшөт. Эң негизгиси бул медициналык сестралардын престижин жогорулатуу деген кийин жаңы программа келген. Ал программа боюнча ушул медициналык сестра өз алдынча бейтаптарга жардам көрсөтө алат. Дарыгердин сиз эле өз алдынча жардам көрсөтө алат. Өз алдынча сестралык диагноздорду кое алат. Дарылоо планын түзүп, ошол иш-аракеттерди өз алдынча аткара алат да азыркы медициналык сестралар. Ошол бүгүнкү күндөгү областта саламаттык сактоонун 90% ушул биздин окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү да. Эми ошол 70 жылдын ичинде ар кандай жетекчилер болду. Ошо алгачкы жолу ушу 45-жылы уюшулганда Гетценштейн деген врач келип, ушул 1-2 жыл иштеп анан кийин кеткен экен. Андан бери карата 10 чактыдан ашык жетекчилер алмашты. Эми ошол жетекчилердин ичинде ар ким өзүнүн деңгээлине жараша, ошол кездеги окуу программаларына ылайык, стандарттарына ылайык ошол жамаат менен бирге ушул бүгүнкү күнгө чейин аты чыккан медколледжде иштеп жүрүшөт. Билим сапатын ар дайым бийик туткан окуу жайда учурда 600дөн ашуун келечек ээлери билим тарбия алышууда. Фармация, тиш дарыгери, акушердик иш, дарылоо жана эмчи айымдык иш бөлүмдөрүндө керектүү медициналык жабдуулар, окуу куралдары талапка ылайыкталып, жыл өткөн сайын жакшырып, толукталууда. Эгер балдарга улам бул замандын улам өсүп технологиялардын башка бир усулчулук көргөзмөлөрдүн күчөп турган мезгилинде ошого тете бербесең, балдардагы кызыгуусу төмөндөп кетет. Ошон үчүн биз азыркы мезгилде ушул шарттарды кармоонун негизинде максатында электрондук библиотека китепкана түздүк. Ошол электрондук китепканадан мисалы жетишпеген китептерибизди ушул жерден электрондук байланыш менен таап алып атабыз. Интернет аркылуу таап атабыз. Ошол жерден видеофильмдерди, ар кандай көргөзмө материалдарды табуу менен кандайдыр бир жок нерселерибизди дагы ошол аркылуу жоюп атабыз десек болот. Андан сырткары мугалимдердин ошол өзүнүн кесибине болгон сүйүүсү, тырышчаактыгы, талабынын негизинде дагы чындыгында ушул ар бир балага өзүнчө мамиле жасап, жана ошол билим деңгээлин өзүнүн калыбында кармоо бул биздин эң жогорку максатыбыз. Ошондой эле балдарга дагы ушул отурган бөлмөлөрү таза болсун, парта, стулдары жетиштүү болуш үчүн, өз деңгээлинде болуш үчүн, жарык болуш үчүн ушул биз дагы материалдык техниканы баазоо жагынан 3 жылдын ичинде көп аракеттерди жасадык. Мен азыр толук кандуу айта алам, ушул биздин Нар медициналык колледжинин материалдык техникалык базасы айрыкча ушул балдарга шарт түзүү жагынан бир 90%ке аткарылды десем жаңылышпайм. Колледждин студенттери жана окутуучулары үчүн алыс барбай спорт менен машыгууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал тургай волейбол, кичи футбол оюндары боюнча атайын командалар бар. Республикалык облустук мелдештерде байгелүү орундарды камсыздап жатышат. Демөөрчүлөр мыкты студенттердин пайдалуу саякаттоосуна дагы жардам беришүүдө. Мунун арты менен жигердүү студенттер өлкөнүн башкаруу системасы менен дагы жакындан таанышып, бийлик адамдары менен бетме-бет баарлашып, арбын суроолоруна жоопторун алып келишет. Ал медициналык колледждин студенттери келишип ушунда калып турушат. Андыктан студенттерге жана аталган пункттун тарбияланушуларына биздин жыйыныбызга кош келип айтуу менен депутаттарга иштерин ийгилик студенттерге келечекте коомдуктун татыктуу өкүлдөрүнүн болушуларына кеңешиңизди билдирүүгө уруксат болсоңуздар.
бақытыңдай тоя. Нарын медициналык колледжинде окуу иштери менен катар тарбиялык иштерди дагы сапаттуу жүргүзүү мыкты колго алынган. Келечек ээлерин мекенчилдикке, кыргыз элинин каада салт үрп адаттарына тарбиялоо багытында окуу жылы ичинде жетишерлик иш-чаралардын узун тизмеси бекитилген. Мыкты кесип ээлери болууга үндөө максатында элибизден чыккан Мамбет Мамакеев, Сабырбек Жумабеков өңдүү чыгаан дарыгерлердин өмүр таржымалы менен иш тажрыйбасынан тынымсыз маалыматтардын берилип турушу студенттер үчүн өтө кызыктуу. Быйыл 4-чү жыл билим алуудамын. Ушул 4 жыл ичинде мен жеке эле теориялык билимди эмес, аны практика менен айкалыштырганга үйрөндүк. Биздин колледжде эмнени мактап айтса болот? Биздин колледжде тартип жана окууга болгон талап бул бардыгынан өзгөчө. Окууга жана тартипке бизде катуу басым жасалат. Ошондой эле бизде мугалимдерибиз эң мыкты тажрыйбасы бар эже агайлардан билим алабыз. Дагы айта кетчү нерсе, бул колледжибиздин акыркы ушу мен билгени акыркы 4 жылдын ичинде материалдык техникалык базасы жаңы заманбап десек болот, технологиялар менен жабдылууда. Бул баарыбызды сүйүндүрөт. Мен колледж менен сыймыктанам. Жеке гана билим менен чектелбестен биздин окуу жай маданий иш-чараларга, спорттук иш-чараларда коомдук иштерде өзүнүн активдүүлүгүн көргөзө алат. Биздин окуу жайга жеке эле Нарын шаарынан эмес, башка региондордон, башкача айтканда 7 дубандан келип билим алган студенттер дагы бар. Бизде мыкты деген, эң мыкты деген мугалимдердин колунан сабак алабыз жана мыкты деген адистер тарбияланып чыгышат. Бизде акыркы мен келгениме 2 жыл болду. Ошол аралыкта биздин колледжде чоң өзгөрүүлөр болду. Биз бардык жагынан жетиштүү жана кубануу менен жакшы билим алабыз десем жаңылышпайм. Боорукерликке, кайрымдуулукка жана башка адамдарга болгон мамилебизди гана оңдоду. Мен бул колледж жөнүндө айта кетсем, бул башка колледждерден билим деңгээли менен гана айырмаланбастан өзүнүн активдүүлүгү жагынан көптөгөн иш-чараларга катышты. Ошондой эле спорт жагынан дагы көптөгөн ийгиликтерди багынты деп айта алам. Мен келечекте ушул гана кесипинен кетип, элиме керегине жараган мыкты врачтардан болоюн деген оюм бар. Теңир Тоо койнунда жайланышып, бай тарыхы жана жаркын келечеги бар окуу жай быйыл 70 жашта. Билим уя улуу көчтү булаган жаңы муундардын келечегине жол ачса, алар жооп катары алган билимдери үйрөнгөн өнөрлөрү менен окуу жайдын наамына алкыш алып келишүүдө.